Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Халва-шоу теледолбоору, анын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Интеллектуалдык көңүл ачуучу теледолбоорубузду тосуп алыңыздар. Жана бүгүнкү биздин чыгарылышыбызда жубайлардын таймашы болмокчу. Жана сиздер менен чогуу биз жубайлар менен таанышып алалы. Менин оң тарабымда Бектур Шашыналиев жана Айым Билалова. Кош келиңиздер. Бектур Шашыналиев, албетте сизди биз Тамада ырчы катары жакшы тааныйбыз. Жана Инстаграм баракчаңызда жакшы бир видеону байкадык. Сиз жаңы гана ойгонгондо уулуңуз айтып жаттыр. Ата, эмне себептен сиз түшүңүздө сүйлөшүп жатасыз деп, анан сиз сураптырсыз, эмне тууралуу сүйлөп жатам десеңиз, антрак башталды деп дагы түшүңүздө айтат экенсиз. Чындыгында албетте кээ бир учурларда болот, чыгармачыл адамдарда уктап жатканда дагы балким жумушуңду элестетет окшойсуң. Айта кетиңизчи, ушу иштеп жатканыңызды, эч чарчаганыңызды көрсөтпөй, чаранын алып баруучусу катары кантип дайыма жылмайып, тонуста болуш керек? Биринчиден саламатсыздарбы? Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Эми ал баламдын айтуусу боюнча азыр баягы орозого чейин сезон болду. Катарынан иштедик. Эртеден кечке бир күндө бир 2 той алып барып калган учур болду. Анан баягы элдин көзү, элдин сөзү, энергиям баарын жеп коет экен. Ошондо үйгө келгенде ошо чарчап аткан учурда, уктап калган учурда түшүмдө сүйлөгөн окшойм да. Бирок балам ал нерсени мага ар дайым айтат. Негедир. Анан сиз айтып жатасыз, кандай маанайда болуш керек деп. Эң башкысы үй бүлөнүн маанайы. Мен азыр жашоом ушундай, үй бүлөнүн маанайы жакшы болсо, мен жумушум да жакшы жүрөт. Ошондуктан үйдө шефтин маанайы жакшы болсо, жумушум да жакшы. Баары айымдан көз каранды окшойт. Негизи ошондой болуп кандайдыр бир ушу иш-чарага даярдалып аткан өзгөчө бир индивидуалдык түрдө көз карашыңыз барбы же шаблон түрүндө иштейсизби? Жок, эми эл ар кандай да 5 кол тең эмес да. Бүгүн конок позитивдүү, эртең конок активдүү эмес. Ошондуктан баягы шаблон деле даяр бар. Заготовка деп коебуз биз. Анан баягы импровизация темасына көбүрөөк басым жасайбыз. Жолуңузга ыраазычылык. Жана Айым Билалова, Бектур Шашыналиевдин маанайы деп сизди тосуп алсак болот. Албетте хореограф, модель катары сизди жакшы тааныйбыз. Жана Айым би тобунун жетекчиси. Өзүңүзгө ошо жаккан бийди табаардан мурун кайсыл би стилдерин сынап көрдүңүз өз тажрыйбаңызда? Мен эң башында негизи национальный эмес, чыгыш бийде эмес, современный бийде көп жүрдүм да. Мурда баары эле билсе керек, Я танцор деген Атай Мырзаков байкебиздин ошо шоусунда катышып жүрдүм. Кийин ошо курбуларым чакырып, ушундай ар кандай эмелерге чакырып атып, ошо национальный жака көп кирип кеттим да. Айым би тобунда көбүнчө ошол улуттук стилинде жетектейсиз. Жолуңузга рахмат. Жана сиздердин өзгөчө үй бүлөңүздөрдүн жана командаңыздардын аталышы менен бөлүшүп кеттиңиздер. Папа, мама, я деп эле болот окшойсуз. Балабыз айтып калдыңыз. Папа, мама, я эле болсун. Папа, мама, я деп орусча эле айтып коелу. Азыркы учурда биз Папа, мама, я аттуу командасы менен таанышып алдык. Эмесе сол тарабымдагы Папа, мама, я аттуу командасынын тең тайлашуучулар менен да таанышып кетели. Бек Исраилов жана Айжаркын Карыбаева, кош келиңиздер. Саламатсыздар. Бек Исраилов, албетте ырчы катары бизге жакында гана 2022-жылы Славян базары аттуу ушу фестивалында 3-орунду ээлеп, жакшы жаңылыктар менен келдиңиз. Андан тышкары жубайыңыз менен чогуу март айында Неге сен аттуу музыкалык чыгармаңыздар чыкты. Куттуктайбыз. Жана сиздин музыкаңыз, Бек мырза, эмне жөнүндө? Билдирүү барбы кандайдыр бир? Угарманга эмнени айткыңыз келет, айтыңызчы. Музыкам, саламатсыздар, биринчиден. Музыкам меники негизи ар түрдүү. Негизи көбүнчөсү өзүм жөнүндө. Мени тереңирээк билгиң келсе, мен ырларымды ук дегендей. Бирок азыркы учурларда көбүнчө басым жасап атам. Угармандарды, жалпы кыргыз элин, музыка сүйүүчүлөрүн баягы жакшы туура жолго салуучу, туура жолго чакыруу, ушул багытка басым жасап атабыз. Ушул профессионалдуу ырчы катары айта кетиңизчи, азыркы биздин ушу жашообузда контекстти музыка чагылдырышы керекпи? Мисалы, социалдык маселелерди кандай деп ойлойсуз? Туура эле деп ойлойм, себеп дегенде ыр аркылуу өзүңдүн оюңду, өзүңдүн сөзүңдү жеткирсе болот.
бүткүл элге. Бул деле баягы акындардай сыяктуу деп ойлойм. Акындар дагы ар дайым ушу ачыкта айтып, элдер айта албаган көйгөйлүү маселелерди ыр аркылуу жеткизип келатышкан. Ошондой эле эгер ырың туура ыр болсо, ошол маселени чечүүчү ыр болсо, ошону жеткирсе, мен ойлойм кандайдыр бир таасир этет деп. Жоңузга рахмат. Жана жубайыңыз бүгүнкү Айжаркын Карыбаева, ырчы блогер, албетте модель катары дагы сизди жакшы тааныйбыз. Бүгүнкү күндө өз алдынча ырчы катары музыкант үчүн ушул өз алдынча өнүгүү оңойбу же кыйынбы айта кетиңизчи? Менин оюмча азыр мурдагыдай эмес го дейм, оңойрок намного. Анткени азыр ошо интернет аркылуу эле бир ырды жаздырып туруп, анан эгерде элге жагып калса, мисалы үчүн TikToктон деле көрүп атпайбызбы, жап-жаш балдар, кичинекей кыздар, балдар 10 жыл, 20 жылдап ыр жазып, хит жаза албагандар деле көп да, например, жүрүшөт. Таланттуу десең, таланттуу бардыгы бар да. А мындай орусча айтканда стрелять этип кетпейт да. Азыр ошондой аябай оңой да. Бир ыр жазып койсоң, эгерде элдерге жагып калса, болду уже хит болуп, анан бир анын деле жакшы наоборот эмеси бар, кандай десем, туура эмес эмес, жок. Кандай десем, шылса недолгий да, орусча айтканда. Анткени алар бир ыры аябай хит болуп туруп, анан бир жылга жетпей эле унутулуп калат да. Кандай бир аткарбашыбыз мүмкүн бул деген баягы адамдарды жамандыкка чакырып. Там бар го, бизден колорит башка да, бирок там клубы, тачки, там туса деген сыяктуу. Бирок мен байкасаңыз ушундай ырлар азыр аябай популярдуу болуп жатат. Мындай ыр балким чыгып эме болуп кетиши мүмкүн, бирок антип белгилүү болгон мен оюмча билбейм. Кереги эле жок экен. Жоңузга рахмат. Эми Айжаркын Бек мырза, команданын аталышы менен бөлүшүп кетиңиздер. Команда папа, мама, дочка, ой, не dedim? Папа, мама, я. Папа, мама, я dedim. Может быть, отец и дочка Лёва. Там же мамасы келе албай калды да. Шешет. Сүйлөшө алыңыздар? Эми кандай кылалы билбейм. Да смешной ат болсо жакшы болмок экен, Балким өз жашооңуздарга ушундай кандайдыр бир сөздү колдоносуздар. Жок, эмес. Бурундуки деп айт. Бурундуки жакшы креативдүү аталыш. Жөн эле шутка болчу, ну ладно, бурундуки деп айт. Азыр телекөрүүчүлөр дагы менин оюмча кызыгышат деп ойлоп жатам. Анткени Халва шоу ТВ долбоорунун алкагында Мама, папа, я жана Бурундуки аттуу командалардын ортосунда таймаш болмокчу. Жана биз айта кетели, Халва шоу ТВ долбоорунун алкагында биринчи кезекте жеңишке умтулууга биздин катышуучуларга Nitro Fresh суусундугу жардам бермекчи. Nitro Fresh суусундугу энергетикалык суусундук болуп саналбайт жана ар кандай жакшынакай витаминдерге бай. Биринчи оюнубуз фейк же фейк эмес деп аталат жана оюндун маңызы фейк кабар жана реалдуу жаңылыктарды айырмалоо болуп саналат. Биз командаларга өзгөчө жаңылыктарды даярдап койгонбуз. 3 жаңылыктан бермекчибиз жана ойлонууга 20 секунд убакыт бар. Эң негизгиси туура тагуу керек. Ким биринчи баштап берет? Мама, папа, я. Бурундуки. Жолду улууларга берип жатат Бектур мырза. Макул эми. Макул болгонго. Даярсыз? Эмесе? Билип калат, чындыгында эле достук. Эмесе? Жок эле дейм да муну. Бул жакта көрүңүзбү, чындыгы жүздөр ачылат деп айта аламын. Эмесе? Фейк же фейк эмес, биринчиден Мама, папа, я командасы сиздерге биринчи жаңылык. Цюрихте короз түнү бою катуу кыйкырганы үчүн айыпталган. Кандай деп ойлойсуздар? Бул чындыкпы же жалганбы? Айыпталган. 20 секунд убакыт бар.
чындык деп ойлойм. Чындык деле болуш керек. Анткени азыр Ишеме деле соседтер ал. даже келет го катып. Чындык эле. Чындык деп ойлойбуз. Кабыл Каяктан? берейинби? Цюрихте. Жооп чындык. Мен азыр бул жаңылык тууралуу маалымат берип кетейин. Европада короздордун иши күч алып бараткансы чындыгында бул биринчи мындайча айтканда факт эмес. Ызычуу салган кушка каршы дагы бир сот процесси бул Цюрихте өткөн. Жакында эле акталган француз кесиптешинен айырмаланып, таңгамал ушул коңшуларды ойготкон швейцариялык куш элдин нааразычылыгын жараткан. Жана күтүлгөндөй эле сот шаар тургундары ушул тарапка алып туруп, короздун ээсине түнкү саат 10дон эртең мененки 8ге чейин эмне кылсаң дагы, кандай жол менен болсо дагы эң негизгиси унчукпай турууга керек короздуң деп билдириптир. Да, ушинтип айыпталган экен. Жооп туура, азаматсыздар. Биз болсо кезекти Бурундуки командасына бермекчибиз. Бурундуктар, сиздер үчүн жаңылык. Улуу Британияда Валентин күнү уйлар үчүн Tinder сайты ачылган. Барыбыз белгилүү болгон Tinder таанышуу сайты. Улуу Британияда Валентин күнү уйлар үчүн Tinder сайты ачылган. Фейк го дейм мен дагы. Ойлонууга убакыт бар. Кайсы жерде табир жолу? Улуу Британияда. Биринчиден Валентин күнү болуп атса, уйларга эмнеге анда уйлар болот? Билбейм. Мен жардам бере албайм. Уйлар таанышуу. Уйларга таанышуучу. Жок, нереально. Уйлар үчүн. Уйлар үчүн, Уйлар. Алар сайтка кирип таанышышат экен да? Мен аны айта албайм. Жок, если может по-другому подумать, Может быть, это Может. сайт уйларды Убакыт бири-бири менен бүтү. таныштыруу үчүн сайт экен. Кайсы жоопту кабыл алайын? Туура деле болуп кетиши мүмкүн. Британиялыктардан любой нерсени бүтсө. жок, причем тут еще Великобритания менен еще уйлардын Убакыт сайты. бүттү. Кайсы жоопту Туура кабыл эмес го дейм. Фейк. Фейк деген жоопту кабыл алдым. Жооп чындык. Улуу Британиянын айыл чарба стартапы Hector Agritech фермерлерге бодо малды багуу үчүн туура жупту табууну жеңилдетүү чечимин кабыл алган. Таддыр мобилдик тиркемеси ушундайча пайда болгон, эмне себептен Tinder'ды айтып кеттик, анткени Tinder'дин кызматташуу аналогу катары бул белгиленет экен. Тилекке каршы бурундуктар туура таба албай калды. Биз болсо кезекти мама папа я командасына бермекчибиз. Мама папа я, сиздерге жаңылык. Ашыкча тойбоз кардарды Кытай ресторанынан кууп чыгышкан. Бул чындыкпы же жалганбы? Ашыкча тойбоз. Кытайда негизи Ашыкча тойбоз, тойбогон адам деп койсок болот. Орусча айтканда обжора. Жок. обжораны кууп чыккан. Ооба. Жок, фейк деп ойлойбуз. Аякта көп Халва тамак шоуга жешет. келдик, э? Так. Аякта аябай жешет го тамакты. Кытайларга ишенич жок бирок. Чындык эле болуш керек. Шеф, говори. Чындык? Билбейм. Фейк или фейк эмес? Фейк деп ойлойм, эмнеге тамак жей берет го аякта Кайсы жоопту калышынча. кабыл алайын? Фейк деңиз. Фейк деген жоопту кабыл алдым. Жооп чындык. Ашыкча тойбогон кардар мекемени банкротко учура жаздагандан кийин кытайдык ресторанынан кууп чыгышкан. Тойбогон жигит 1,5 килограмм чочконун буттарын, дээрлик 4 килограмм чаяндарды жеп жана 20 бөтөлкө соя сүтүн ичкен. Эмесе бек туура азыр бир аз тынууга алайын деп жатат. Тилекке каршы жооп туура эмес болуп калды. Азыр бурундуктар, сиздер үчүн жаңылык. Францияда миңдеген тооктор түлкүнү чокуп салуу үчүн биригишкен. Чокуп салуу үчүн. Чокуп Биригишкен. 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 Талпалаппы? Ооба. Туура Францияда Миңдеген тооктор. түлкүнү чокуп салуу үчүн биригишкен. Доктор бири-бирине чалышып келе койду. Баары биригип алып дегенде чокуп салуу. Мен тоже, в принципе, туура эле мындай эме эле болуп калды. Болуп эле калчу деген нерсе. Бек мырза, сизди тоок чокуп көрдү беле? Тоок тепкен чокугандыз. Тепкен. Тоок деген. Ошол Францияда кабыл алайын айткан. Францияда тооктор түлкүнү салып кетишкен. Баарлап. Ооба. Чындык эле го дейм. Чындык эле.
Кайсы жоопту кабыл алайын? Эки жол. Сен айтчы, мен айтып коеюн. Убакыт бүттү, бир жоопту айтсаңыздар. Чындык. Чындык. Азаматсыздар, жооп чындык. Бул тууралуу маалымат берип кетейин. Франциянын Британия провинциясындагы фермада адаттан тыш окуя болгон. Тооктор түлкүнү чокуп өлтүрүп салышкан. Жырткыч 3000 канаттуу болгон тоокканага сойлоп кириптир жана андан кийин автоматтык эшик түлкүнүн аркасына жабылып калыптыр. Кол салууну күтпөгөн ушул тажрыйбасыз 6 айлык эле түлкү болчу экен. Бирок байкасаңыздар, бул жакта тооктор ушунчалык чындыгында чогуу биргелешип туруп, аны чокуп салышыптыр. Да ушундай жаңылык чындыгында эле дүйнө жүзүндө болгон. Биз болсо акыркы жаңылыктарды Мама Папа Я командасына окуп кетели. Жаңы Зеландиялык окумуштуулар глобалдык жылуулукка койлор күнөөлүү деп ырасташты. Кандай деп ойлойсуздар? Койлор күнөөлүү. Койлор күнөөлүү деп. Жаңы Зеландиялык окумуштуулар глобалдык жылуулукка койлор күнөөлүү деп ырасташкан. Койлор. Жооп бергенден да коркуп калат кесип. Мен Чын болуп бул калат неме? деп. Чындык эмес го дейм. Койлор. Орусча айтканда бараны виноват болуп калабы. Че думаешь? Фейк го. Эми сен айтчы аны. Жок, сен мен күнөөлөйсүң, анан лучше өзүң айт. Жок, мен сен Ушуна чындык эмес. Да? Фейк деп ойлойсуздар. Жоопту кабыл берейин. Ооба. Мама Папа Я аттуу азыркы биздин жаңыбызды фейк деп атап кетти. Жооп. Койлор күнөөлүү. Окумуштуулар ак койлор күндүн нурун жакшы чагылдырып, планетанын ысып кетишине жол бербестен алардын саны канчалык аз болсо, жерде ошончолук жылуу болот деп ырасташкан. Бул фейк. Негизи бул кабарды койлорду азыраак жеш үчүн көпсү ушу жакшы сүйүүчүлөр, кой сүйүүчүлөр ойлоп табышыптыр. Чындыгында бул жаңылыкты бардыгына белгилеп жана кандайдыр бир түрүндө койлорду сактап калуу үчүн жаңылыкты чагылдырып коюштур, бирок бул фейк. Азаматсыздар, сиздерге 1 балл. Биз болсо акыркы жаңылыкты Бурундуки аттуу командасына окуп кетели. Американын полициялары ишке кескелдирикти жалдашкан. Ишке? Ишке. Полициялар катары кескелдирикти жалдашкан. Кескелдирик ким эле? Яшик. Так, эми кескелдирикти жалдашса, ал эмне кылат? Ал команда түшүнө албаса же. Ким билет? Бирок Может, түшүнө алат. үйрөтүлгөнбү? Кача эми биринде эч ким кире албай турган жерге аны киргизсе, э? Життерди деле үйрөтүп атышпайбы? Бирок кескелдирик. Мне кажется, это фейк, да? Точно. Фейк эле го дейм. Ооба, фейк. Ажаркын сиз менен макулбу? Сизге суроо берди. Чындык десе деп деле ойлоп атам, бирок Убакыт Бирок ансыз бүттү. деле болушу Бир мүмкүн. жоопту айтып коюңуздар. Биздики биринчиси эмне болду? фейк, ой, туура эмес. Туура болгон. Экинчисичи? Туура. Бул жакта андай логика жок. Бул жакта эң негизгиси жаңылыкты фейкпи же фейк эмеспи табуу. Фейк. Фейк деген жоопту кабыл алдым. Эмесе Американын полицияларды ишке кескелдирикти жалдашкан деген жаңылыкты окуп кеттик. Жаңы полиция кызматкери абдан маанилүү иштер менен алектенет. Бул туура жооп эмес болуп калды, анткени чындык. Кескелдирик 2016 жылы полиция бөлүмүнө түшкөн. Бул убакыттын ичинде полиция ажыдарга баңгизаттын айрым түрлөрүн жыттоого үйрөтүүгө жетишкен. Көпчүлүк эксперттер сойлоп жүрүүчүлөрдүн бул түрү жытты жакшы ушундай тез сезгенге жакшы ушундай жыйынтыкты көргөзүп алыптыр тажрыйбасында. Жана алардын аты агамалар деп коюшат экен. Агамалар ошо кинологиялык кызматтын иттерине да каршы чыга алышат. Сиз да буга чейин айтып кеттиңиз, иттер дагы баңгизатты табышат деп. Байкасак агамалар иттерге дагы ушу каршы чыга алышат экен. Деке каршы жооп туура эмес болуп калды. Жана биз фейк же фейк эмес аттуу оюнубузду жыйынтыктайлы. Мама Папа Я аттуу командасы 2 жаңылыкты туура тапты. Бурундуки командасы болсо 1 жаңылыкты туура тапты. 1 каалап алды. Биз Мама Папа Я командасына кармакчыбыз 1-0. Бурундуктар алдыда мындан дагы көп оюндарыбыз бар. Кийинки оюнубуз болсо Ким бул деп аталат. Ким бул оюну? Бул оюн
ойынга команданын 2 кишисинен катышмакчы жана бирөөсү үйдө отурат эмиш, экинчиси болсо кандайдыр бир кесипке ээ болуп анын үйүнө келди. Ал кесиптер биздин сыналгыда чыкмакчы жана ар бир командага 90 секунд убакыт берилет. Эң негизгиси бул жакта команда менен чогуу бир кесипти туура табуу керек. Мүмкүн болушунча кесипти тапкан команда бир халва баллга ээ болмокчу. Сиздер байкагандай эле азыр бул оюнубузду Бурундуки аттуу командасы ачып бермекчи. Жаркын айым бул кесиптерди атабастан түшүндүрүп берүүгө аракет салат. Бек мырза болсо тапмакчы. Даярбызбы? Даярбыз. Убакыт кетти. Ким бул деп сурап коюңуз. Ким бул? Мен соттон келдим эле. Прокурор? Азаматсыз. Ким бул? Мен тартып алайынбы бирдемке? Инстаграмга жүктөйт. Журналист, блогер. Ким бул? Сизге кече видео тартып берип этип эле ошону эметип келдик, көрсөңүз. Даярдап. Монтаж? Кесип. Кесип. Монтажер. Туура. Ким бул? Азаматсыз. Мен больницадан келдим, врач сизди текшерейин деп келдим. Жүрөгүңүздү Хирург? жок, жүрөктү текшерип, жүрөктү текшерип отур. врач. Жүрөктү караган врач да. Хирург? Турада, жүрөк. Хирург? Жок, хирург тоже жүрөктүк эмес Жүрөк да. кардиолог? Азаматсыз. Мен эме чоң машина айдайм да. Дальнобойщик? Шофер? Жерди казып. Бульдозер? Жок. Мындай война болгондо чоң машина айдашат го ошондой. Танка? Кесип. Танкист? Азаматсыз. Мен сизди тартып коеюн деп келдим. Фотограф? Ким бул? Мындай туруп турасызбы, мен сизди эметейин? Художник? Кол менен көргөзгөн. Ой, кыргызча. Кабыл алабыз. Сүрөтчү? Убакыт бүттү. Азаматсыздар, жакшы жыйынтык көргөзө алдыңыздар. Чындыгында эле бизге жубайлар келгенде ушундай жакшы жыйынтык көргөзүшөт да. Анткени жөн гана досторду чакырганда ким бул оюнун алкагында көпчүлүк ушул кесиптерди таба албайбыз. Азыркы учурда жакшы жыйынтыкты көргөзө алдыңыздар. Биз болсо кезекти тең тайлашуучуларга берели. Ким бул оюнун азыркы учурда биздин Мама Папа Я аттуу командасы улантууда. Азыркы учурда Мама Папа Я командасына 90 секунд убакыт берилет. Даярбызбы? Даярбыз. Анда эмесе кеттик. Виктор, ким бул деп сурап коюңуз. Ким бул? Отуруп алып жана сен анализ бересиң го. Ошолорду, Врач. ошол помещенияда жасайм да. Лаборатория. Кесип. Кесип. Лабораторист. Лаборант. Кабыл алам. Эки сөз. Ким бул? Мисалы тойлорго жасайт го, мисалы биз сүрөткө түшө турчу жерди. Баннер. Фотозона. Ошол ким? Неме? Флорист. Фотозонист. Ар кандай жасайт го? Не только фотозона, Дальше говори. Дальше. Кийинки сөз сурап жатат. Мен мисалы өзүмдүн Бичи. гимнин, Танцор. гимн. Танцовщица. Ошо гимнин ошо Хореограф. группанын гимниси болом. Директор, начальник. Кыргызча ошо. Мүдүр. Кабыл алабыз. Начальник, жетекчи, кийинки сөз. Мисалы жана ар кандай жаныбарларды Зоопарк. кесип да, короче. Зоопаркарист. Жок мындай. Өсүмдүктөр. Кийинки кылар элечи. Мен мисалы бир жумушта иштейм, мени башка жака жиберишет да. На разведку. Направление. Убакыт бүттү, бирок түшүндүрүп көрүңүзчү, балким таап коет. На разведку жиберет го, и акырын барып билип кел деп ошондой. Разведчик. Ошондой сыяктуу, только башкача айтат. Штирлиц кем бул? Штирлицем был.
Шпион аттуу сөзү болчу. Жакшы, жыйынтык көргөз алдыңыздар. Менин оюмча жада калса флорист жана фотозонист деген жаңы кесиптерди ойлоп таптыңыз деп айта алам. Бирок түшүндүргөнгө аракет салдык, тапканга дагы аракет салдык. Ким бул оюнун биз болсо жыйынтыктайлы. Азыркы учурда Мама Папая командасы 2 сөздү туура тапты. Тең тайлашуучулар Бурундуки командасы болсо 7 сөздү туура тапты. Бир халва балды биз азыркы учурда Бурундуки командасына ыгармакчыбыз. Жыйынтыгында 1-1 барабар келе жатабыз. Кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Аталышы Алло Доске. Алло Доске оюнунун алкагында биринчи кезекте ишенимдүү дос жана биздин сүйүктүү гаджетибиз уюлдук телефонубуз керек болмокчу. Анткени катышуучулардын бири, командадан бир киши жакын досуна чалып, биздин экранда пайда болгон суроону узатмакчы жана дос узаткан жоопту гана кабыл алабыз, жардам берүүгө мүмкүнчүлүк жок жана чалууга 30 секунд убакыт берилет. Мен Халва шоудомун, суроомо жооп узатып койчу деп айтсаңыздар болот. Албетте, эң негизгиси бул жакта жардам бербейбиз, достун гана жообун укмакчыбыз. Бири-бириңиздерге тамга берип коюңуздар, анткени досуңуздардын ошо телефондун контактларынын арасында аты дал ушул тамгадан башталышы керек. Бурундуктар Мама Папая командасына тамга? С тамгасы. С тамгасы. С тамгасы. Н тамгасы бурундуктарга берилди. Буга чейин биздин ким бул оюнубузду биринчиден болуп бурундуктар ачып берген. Азыр болсо кезекти биз Мама Папая командасына беребиз. Сиздерге С тамгасы берилди. Бирөөнү чалайын болду ошодон. С тамгасы Аты? Султан деген байкебиз бар. Жок. Сөп жүрбөсүн. Баштаганда бар. Громкий кылып койсоң. Динамикти кысып Султан. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай Султан ака? Суроо кетти. Халва шоудан чалып атам, мен сизге бир суроо берем, ошо жардам берип коюңузчу. Ответить, пожалуйста. Нужно ответить на вопрос. Помогите мне, шоуда лучше. Париж аркылуу кайсы дарыя агат? А. Рейн, Б. Сена, В. Гудзон. Парижтеби? Париж аркылуу кайсы дарыя агат? Рейн, Сена, Гудзон. Быстрее отвечаем. Так, по-моему, в Париже река Сена. Сена, да? Сена, по-моему. Сена. Коштошкоңуз. Ага, все, чоң рахмат. Түшүнбөй калдым. Султан сиздин досуңуз. Жок, бөлөм. Бөлөңүз. Мага. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Туура жооп узатты. Чын айтайын, мен билбейт экенмин. Гудзон деген уккам экен. Макул, Султан эмне менен алектенет айтыңызчы. Пожарник. Өрт өчүрүүчү, кызыктуу. Тең тайлашуучулар кандай деп ойлойт? Балким Парижге барып келгенбиз. Мен оюмча бул А. Рейн. Рейн тоже. Кызыктуу, бирок биз Султандын гана жообун кабыл алмакчыбыз. Париж аркылуу кайсыл дарыя агат деген суроону биз Мама Папая командасына ыгарып жана Султан бизге Сена деген жоопту кайтарды. Жооп туура, азаматсыздар. Биз болсо Султанга ысык салам жолдомокчубуз. Эгерде бизди көрүп калсаңыз, азаматсыз бизге Мама Папая командасына жакшы жардам бердиңиз. 1 балл сиздер үчүн. Эмесе кезекти Бурундуки командасы сиздерге Н тамгасы берилди. Мен чалып берейин эми. Бек мырза байкап койдуңуз. Н тамгасы. Мен жантан бери ойлонуп аттым, ким мындай жакшы, мындай туура сөздөрдү сүйлөгөн. Жакшыраак. Анан ойлонуп көрүп бир досум бар, Нурадил деген, ошого чалып көрөйүн. Нурали деңиз, э? Нурадил. Нурадил. Нурадил мен акыркы жолго чалып. Албай койбосо болду. Бул азыр Москвага кетип калгам, акыркы жолу бир 2 ай мурун көрүшсө керек. Бирок ар дайым связьдабыз. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Нура, кандайсың досум, жакшысыңбы? Иштериң жакшыбы? Жакшы, өзүң кандайсың? Алхамдулилlah. Жакшы, мен деген Халва шоу деген программадамын да. Анан азыр мен сага вопрос берем, это как кто хочет стать миллионером бат-баттан жооп берип салам. Макулбу? Все түшүнүктүү. Короче, тактар оюндары деп, Игра престолов деген бар го. Ошонун китептеринин ошол китебин кайсы автор жазган? Вариант А. Джоан Роулинг, вариант Б. Джордж Мартин и вариант В. Джон Толкин. А вариант болуш керек. Джоан Роулинг, П. Скорее всего, ошол болуш керек.
Игра престолов көрдің белесің? Көрдім? Нұрсиян да көрсең, ішінен эле. Брат, рахмат сага, Чоң. Коштоңуз. Амансың, анан чалышабыз. Көрдүм деп айтты, тактар оюндарын. Сиз кандай деп ойлойсуз, Уздуруп Бек деле мырза? койушум мүмкүн. Кандай деп ойлойсуз? Мен Игра престоловду, честно говоря, билем, бирок мындай автордун ошон китебине көңүл бурбап турмун. Джордж Мартин билбейм. Джоан Роулинг кичине окшошуп атат го мындай. Игра престоловду жазган аткачы. Тең тайлашуучулар кандай деп ойлойт? Биз көргөн эмеспиз жана. Көргөн эмесмин. Буга көрөлү деп атканбыз. Көрөлүбүз. Чындыгында бестселлер катары эң эле белгилүү ушул китептердин албетте тасмаларга чагылдырып сериал катары чыккан Игра престолов, кыргызча айтканда тактар оюндары белгилүү болуп чыккан. Азыр башкача суроо узаткым келип жатат. Гарри Поттерди көрдүк беле? Гарри Поттерди ким жазды эле? J.K. Роулинг да, Джоан Роулинг, Гарри Поттерди Джоан Роулинг жазган, тактар оюндарын болсо Джордж Мартин тилекке каршы туура таппай калды Нурадел, бирок албетте дароо эле кабыл алганга мен ыраазычылык билдирип жатамын. Азыр болсо Аладоске оюнун жыйынтыктап алалы. Эмесе биз бир халва балды албетте Мама Папа Я командасына кармакчыбыз. 2-1 алдыда Мама Папа Я командасы келип жатат. Азыр болсо жаныбарлар менен байланыштуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Аталышы жаныбарларды тап. Жаныбарларды тап деп аталат биздин кийинки оюнубуз. Жана эки команданын катышуучулардын бардыгы жаныбарлардын үндөрдүн жана дабыштары менен жардамы менен кайсыл жаныбарга ээ экендигин табышы керек. Ар бир команданын өзгөчө баскычтары бар. Мама Папа Я командасында биздин сүйкүмдүү доңузубуз жана бурундуктар командасында болсо ксилофон. Эмесе сиздер эгерде тапсаңыздар, албетте биринчи баскычты басып туруп, анан табышыңыздар керек. Иретим боюнча 5 жаныбардын үнүн укмакчыбыз. Азыр болсо биринчи жаныбардын үнүн угуп туралы. Доңуз эмес. Эме бул? Карга. Азаматсыздар, карга. Доңуз деп Бек мырза айтып кетти. Карганы биз азыр сыналгыда көрө алабыз. Маалыматты айтууга да кереги жок бул жакта. Экинчи жаныбарга кезекти берели. Ит. Ит эмес. Карышкыр. Кашкыр эмес. Келиңиздер дагы бир жолу калы. Бир эле жоопту айтабыз. Биринчи баскычты басып. Жолборс. Жолборс эмес. Арстан. Эме каман экен бул. Эме. Жок. Аю. Аю эмес. Мен жардам берейин. Бул биздин планетабыздагы кургакта жашаган эң ири жаныбарлардын бири. Анын салмагы 4 тоннага чейин жетет. Эме төө. Төө эмес. Бул укмуштуу жаныбар Африканын кең аймагында жашайт жана өмүрүнүн жарымын сууда өткөрөт. Пил. Бегемот. Бил эмес. Бегемот? Биринчи баскычты басып туруп айтпайсыз. Крокодил. Бир эле жоопту кабыл аламын. Келиңиздер дагы бир жолу баскычты басып туруп аракет кылыңыздар. Бегемот. Бегемот албетте. Айтпайм. Сиздерге мен эскертип кеттим, бир эле жаныбарды кабыл алабыз деп. Бегемот туура тапты. Биздин бурундуки командасы буга чейин айткандай эле командалар кулчулукту дагы бул жакта күйгүзүп жатышат. Үчүнчү жаныбарга кезекти берели. Чайка. Жооп туура эмес. Аку анда. Бир эле жоопту кабыл аламын. Акку. Жооп туура эмес. Келиңиздер дагы бир жолу калы. Маймылбы? Биринчи сиздер бастыңыздар. Айтыр маймыл деп. Айтып жатсыздар. Маймыл эмес. Барбы жок? Жардам берейин. Бул куш. Узун шыйрак, өткөн куштардын бир түркүмү. Аист. Аист эмес. Страус. Страус дагы эмес. Бүркүт. Бүркүт дагы эмес. Чайка. Мен азыр жакшы жардам берейин сиздерге. Эгерде бул куштардан 1000 куш деп айтып койсок,
Алар тынчтыктын символу катары кабыл алышат. Эме анда. Мен куш. Фламинго. Фламинго эмес, Тынчтыктын? тынчтыктын символу катары. Аккулардын эле. Кудейле уч. Мен сиздерге аябай азыр жакшы жардам берейин. Америка Кошмо Штаттарынын куралдуу күчтөрү Экинчи дүйнөлүк согушта Жапониянын Хиросима жана Нагасаки шаарларына атом бомба таштаган, баарыбызга белгилүү болгондой эле. Дал ушуга байланыштуу чыгармалардын биринде бул куш тууралуу чыгарма чыккан. Журавль. Азаматсыздар, турналар, журавль орусча айткандай. Аша оюз келбей. Эмесе Баарын айтып кошоно. 4-чү жаныбарга кезекти берели. Төмесе. 4-чү жаныбар. Өлүм турбанан баштайт. Айым биринчи бастырып аны ойлоп жатат. Иттин үнүнө окшош го күчү. Ит эмес. Дагы бир жолу угуп коелу. Кот. Жок. Алдыңкы буту кыска, арткы буту узун. Секирип чуркоого абдан ыңгайлуу. Кенгуру. Жок. Коён. Баскычты баспайсың. Коён. Коён албетте оңой эле жаныбарлардын бири болду. Эмесе акыркы жаныбарга кезекти берели. Аю окшойт. Биринчи сиздер басыңыздар. Аю эмес. Барбы жооп? Жок, э? Чучка. Дагы бир жолу угуп коелу. Батырақ басса. Кабан. Жок. Бул токойдун төрүсү болгон, ал ушу токойдун төрүсү деп коюшат да. Жаныбардын узун буту бар. Аны олдуксон ушу көрсөткөнү менен ага кол салган ушул үйүр карышкыларды тепкенге жетишет да. Басканда мындай олдуксон көрүнөт да. Макул, жакшы жардам катары. Маймылбы? Маймыл эмес. Анын мүйүздөрү бар. Эме Али, бука. Жок, Бука эмес. Мүйүздөрү узун жана кооз болуп көрүнөт да. Ошо эме бугу, э? Эме аркар. Бугунун бир түрү. Арка эмес? Аркан. Алейн ошо бугу. Алейн де. Жок. Эме. Жакын келе жатасыздар да. Гийик. Эмне деп кочу эле? Эме бугу. Ой. Бугунун бир түрү. Түрү. Кооз, узун, ошондой чоң мүйүздөрү бар. Бугу эне деп коет. Бугу эне дагы эмес. Эмне деп койчу эле ошо? Токойдун төрөсү деп коюшат да, чындыгында аябай кооз жаныбарлардын бири. Аркар. Жок, окшойт, э? Аркар. Бугу принимать этер келет. Жок, бугу деп мен кабыл албайм. Анткени бул өзүнчө жаныбар да. Багыш, лось орусча айткандай. Таба албай калдык, албетте мына жадагасы сынабынан көрүп алабыз. Бизге деле оюзга. Эмесе жыйынтыктайлы, жаныбарларды тап оюнунун алкагында Мама Папая командасы бир дагы жаныбарды таппай калды. Бирок Силерде ошол бурундуктар болсо 4 жаныбарды туура тапты. Бир каба балды сиздерге карабыз. Жыйынтыгында 2-2. Азыр болсо биз крокодил оюнуна өтмөкчүбүз. Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча биздин экранда пайда болгон сөздөрдү, алар тамак аш болушу мүмкүн, жаныбарлар, баарына белгилүү буюмдар болушу мүмкүн. Эң негизгиси үн чыгарбастан, эч нерсе сүйлөбөстөн кыймыл менен катышуучу командалашына түшүндүрүп берүү керек. Командалаш албетте бул сөздү табуу керек. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет. Бул объект эгерде биздин студиябызда жайгашкан болсо, сөмөй менен көргөзүүгө тыюу салынат. Азыркы учурда бул оюнду биздин бурундуктар баштап бермекчи. Даярбызбы? Даярбыз. Убакыт кетти. Так. Сен сүзүп бартасың. Купальник. Азаматсыз. Зачем? Так. Другой слово. Ол кийинки сөздү айтса болот. Кыска. Шортик. Шым. Баллон. Кичинекей.
кичинекей. Ляля, бала. Памперс. Барабан. Матрос, полоска. Полоска. Hareket салыңыз, Бек мырза. А, зебра. Да. Телефон. Шоколадасың. А, камера. Фото, фотография. Блогер, блог. Блогер, сторис, лента, пост. Инстаграм. Да. Инстаграм. Свет, освещение, лампа, фонарик, фонарь, люстра. Вакыт бүттү. Hareket салып көрүңүз. А, солнце. Вакыт бүткөнүн себебинен мен кабыл албайм, бирок сиздердин байланышыңыздарды байкасак болот. Мен ойлоп жаткам, зебра деген сөздү таба албай калышат болуш керек деп. Бирок байланыш күчтүү экен. Азыр Мунусун түшүгөн. азаматсыздар. Как мог? Животное типа. Как мог объяснить? Жакшы жыйынтык көргөз алдыңыздар, аракет салдыңыздар. Кезекте болсо мама, папа, я командасына берели. Обычно купальникти көргөндө сразу сюда смотришь. Да, как-то другого. Сам себя сдал, брат. Ну хотя бы. Да ничего, нормально, а купальник то Жок, мой. Крокодил оюнун азыркы учурда мама, папа, я командасы улантмакчы. Даярбызбы? Даярсың. Кеттик анда. Старайся хотя бы, давай. Бектур? Кийинкисин сурап чечи. Как объяснять? Кийинкисин сурап коюп коелу анда. Кичинекей. Турмушка. Азаматсыз. Папа, Бектур, сен. Тамада Көргөзбөйсүң. ведущий. Тамада ведущий. Алпарычу. Помада, ооз, тиш, тил. Карис. Керамика, тил, тиш. Стоматолог, тиш доктор. Дальше. Кийинкисин сурап чечи. Боюн көрсөтүү. Официант, Алпарыч. Курьер. Дудочка ойногон, музыкант. Дальше айтарчы. Бектур мырза аракет. Кийинкисин сурап Саксофонист чечи. болчу. Айтпай эле кое туруңуз. Эшик ачып кирдим. Эшик, терезе, шкаф, полочка, шкаф. Шкаф. Раздевалка, не. Дальше. Убакыт бүттү. Купальник объяснил, походу. Чындыгында көргөзүп жаткан адамдын бардыгы көз каранды деп айта аламын да. Биринчи, экинчи сөздү да көргөз алган жокпуз. Сөздөр тууралуу айтып кетпейинби? Кой, вампир, Вампирди Көрсөтпөйт бирок. саксофон, муздаткыч деген сөздү дагы көргөз алган жокпуз. Кайсыны? Муздаткычты таба алган жокпуз Саксофон дегени. түшүнгөн жоксуң. Айттым го анан саксофон деп. Андан кийин сиз айтып койбодуңуз саксофон деп. Эмесе крокодил оюнун жыйынтыктайлы. Биринчиден болуп бул оюнду биздин бурундуктар ачып берген. Бурундуктар 5 сөздү туура тапты. Азаматсыздар. Тең тайлашуучулар мама, папа, я командасына бир сөз жетпей калды. 4 сөздү туура таптыңыздар. Жакшы жыйынтык. Бир халва балды крокодил оюнунун алкагында биз бурундуктар командасына кармакчыбыз. Жыйынтыгында 3-2 бурундуктар алдыда келе жатышат. Жыйынтыктоочу оюнубузга кезекти берели. Аталышы оозумдан окуу.
Озуңдан окуу оюну. Катышуучулардын бири наушник тагынып, эч нерсе укпастан командалашы артикуляциянын жардамы менен айтып жаткан сөздөрдү табуу керек. Ал сөздөр адаттагыдай эле биздин сынагыбызда пайда болмокчу. Сиздер байкагандай эле азыркы учурда Бектур мырза наушникти тагынып отурат, айым болсо артикуляциянын жардамы менен сөздөрдү айтууга шашылууда. Даярбызбы? 1,5 мүнөт убакыт ар бир командага берилет. Азыр биринчи кезекте музыканы коюп туруп, үнүн көтөрмөкчүбүз. Чыда калса бизге чейин угулууда. Убакыт кетти. Кыймылды колдонбойбуз, жөн гана артикуляция. Үн чыгарып өтсөңүз болот. Kalem. Alim. Kalem. 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 Alip. Kalem. Düşkün yok mu? Kalem. Düşkün yok mu? Ир son болот дальше. Кийинки сөз суранча чыгат. Tuman. Tulpar. Tuman. 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 Tubat. Tuman. Turpat. Tuman. Dubak. Tuman. Tulpat. Tuman. Turbat. Man. Bak. Tuman. Дальше давай. Apelsin. Апельсин. Азаматсыздар. Kalkulator. А? Kalkulator. А? Kalkulator. Al. Kalkulator. Bilmem. Кытамга билбей көрчү. Çözür. Кийинки сөз суранча чыгат. Шаурма. Şavurma. Çekit. Çek. Çekit. Çekit. Çek. Çekit. Çekit. Çek. Çekit. Çek. Çay. Çaynik. Çekit. Ye. Çekit. Çay çek. Çekit. Kaytek. Çekit. Дальше. Жашоо. 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 Махо. Бүттү. Жашоо. Убакыт бүтү. Жашоо. Сиз оор сөздү жакшы таап окшойсуз, Бектур мырза. Сиз Tuman böyle. калем, туман, чекит, жашоо, калькулятор деген сөздөрдү тапкан жоксуз. Азыркы учурда биздин мама папа я командасы жакшы жыйынтыкты көргөзө алды. Кезекти биз бурундуктарга берели. Озуңдан окуу оюнун учурда бурундуки командасы улантууда. Сиздер байкагандай эле ай жаркын наушник тагынды. Бек мырза болсо сөздөрдү артикуляциянын жардамы менен айтып бермекчи. Даярбызбы? Даярбыз. Музыканы коюп туруп мен азыркы учурда чоңойтоюн. Убакыт кетти. Футбол. Футбол. Дарбыз. 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 Сайт. Дальше давай, другое слово. Велосипед. 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 Да. Эмерек. Эмерек. MRI. Эмерек. Эмерек. Да. Жаздык. Чайник. Жаздык. Такси. Жаздык. Таксист. Другое слово. Дүйнө. Жүдө. Дүйнө. Түтү. Дүйнө. Дүй. Үй. Дүйнө. Дүйнө. Үйдө. Дүйнө. Үргө. Давайте другое слово. Кийинки сөз суранча. Өкмөт. 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 Да. Жол. Стол. Жол. 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 Көңүл. Көңүл. Тök. Көңүл. Төр. Давайте другое слово. Пакет. Пакет. Тамак. Тамак. Адеп. Адеп. Бизнес. 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 Бүттү. Бизнес. Бизнес аттуу сөзү болчу. Бизнес. Азаматсыздар, жакшы жыйынтык. Чындыгында биринчи сөздү дароо тапкандай эле ойлодум. Бул жакта Бек мырзада артикуляция жакшы иштейт окшойт деп. Кайсы сөздү таппай калдыңыз? Дарбыз деген сөздү тапкан жоксуз.
Дүйнө деген сөздү тапкан. Дүйнөнү таппай калды. Көңүл деген Жүдөө сөздү деп аткам, тапкан жаксыз. Жакшы, бирок жыйынтык көргөзүп алдыңыздар, байланыш күчтүү экен. Биз болсо телекөрүүчүлөргө айта кетели, Озумдан окуу оюнун жыйынтыктамакчыбыз, бирок бир аз убакыттан кийин. Жыйынтыктоого убакыт келди. Биринчи кезекте Озумдан окуу оюнун жыйынтыктабалы. Буга чейин биринчиден болуп Мама Папа Я командасы баштап берип, 2 сөздү туура таптыңыздар. Бурундуки командасы болсо 7 сөздү туура таптыңыздар. 1 халва балды Озумдан окуу оюнунун алкагында биз бурундуки командасын ыйгардык. Жыйынтыктаганда 4-2 демөөрчүлөрдөн кабыл алып коюңуздар жана активдүү катышуучуларыбызга дагы, албетте сиздерге дагы белектерди тартууламакчыбыз. Калбаңыздар. Мүмкүнчүлүк болду, бирок жетишпей калдык десек болот. Ага карабастан жакшы оюн көргөзүп бергениңиздерге аракет салдыңыздар. Биз болсо телекөрүүчүлөрдү командалар менен дагы бир жолу тааныштырып кетели. Бүгүнкү биздин Халва шоу теледолбоорунун чыгарылышында жубайлар келип кетишти. Оң тарабында Мама Папа Я аттуу командасында Бектур Шашыналиев жана Айым Билалова, тең тайлашуучулар катары бурундуктар Бек Исраилов жана Айжаркын Карыбаева. Сиздерге албетте чыгармачылык ийгилик кааламакчымын ар бирөөңүздөргө жана жакшы оюн көргөзүп бергениңиздерге чоң ыраазычылык. Мен болсо телекөрүүчүлөр менен коштошпоймун, жөн гана кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшкөнчө.